Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясынын 2022-2023 окуу жылына карата жыйынтыгы. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 10 майындагы номер 146 Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясын белгилөө жөнүндө жарлыгы чыккан. Жарлыкка ылайык 2022-2023 окуу жылына карата 9 стипендиятка эл үмүтү эл аралык стипендиясы ыйгарылды. Билим берүү жана илим министрлиги эл үмүтү эл аралык стипендиясына документтерди кабыл алууну 2022 жылдын 4 августунан 2022 жылдын 3 сентябрына чейин жүргүздү. Бул аралыкта министрликке 16 талапкерден документтер келип түшкөн. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы катчылыктын жыйынында 11 талапкердин документтери эл үмүтү эл аралык стипендиясын ыйгаруу боюнча республикалык комиссиянын кароосуна сунушталды. Жыйынтыгында 9 талапкер эл үмүтү эл аралык стипендиясын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Алар Кадырова Айдай Кадыровна, Колумбия университети, мамлекеттик башкаруу боюнча магистрдик программа. Шаршенова Альбина Уранбековна, Колумбия университети, өнүктүрүү практикасы боюнча ишкердик башкаруу жаатында магистрдик программа. Кожомкулова Айсулуу Жоомартовна, Лондон университетинин колледжи, башкаруу, технология жана саясат жаатында магистрдик программа. Жумашева Ырысбү Жумашевна, Пенсильвания университети, гуманитардык жана кесиптик изилдөөлөр колледжи, экологиялык изилдөөлөр багыты боюнча магистрдик программа. Исаева Эльвира Жумакалыевна, Копенгаген университети, аспирантура PhD коомдук саламаттык сактоо жаатында. Кайырбеков Курманбек Кайырбекович, Джонс Хопкинс университети, аспирантура PhD физика багыты боюнча. Кирбашева Зинат Эсеномановна, Пенсильвания университети, юриспруденция багыты боюнча магистрдик программа. Эдилбаев Алмаз Айдарбекович, Остиндеги Техас университети, бизнес башкаруу жаатында магистрдик программа. Нурланбекова Мерим Нурланбековна, Стэнфорд жогорку билим берүү мектеби, окутуу, дизайн жана технология багыты боюнча магистрдик программа. Аталган стипендияны алуу үчүн конкурсант дүйнөдөгү 100 мыкты университеттин бирине окууга өткөндүгүн тастыктоо зарыл. Ал окуу жайдагы жылдык стипендиянын көлөмү 50 000 AQSh долларынан ашпоого тийиш.